Sözümüzde Allah'ın hayatı veren başlayız. Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Ve qala Teala fi ayetin ukhra. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسل بالبينات ثم إن كثير منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون صدق الله العظيم. Birinci okulan ayetimizin manisi Allah Teala aytat: "Ey adamlar, sizler özüңөрдү özüңөр өлтүрбөгүлө, özüңөр жанарга кол салбагыла, Allah Teala sizlerге ырайым кылуучу." Эми бул аят караңыздар, түзмө-түз бизге ачык айтып жатат. Адам баласы кайсыл кыймыл аракет менен болсун дагы, ал өзүнүн жанына кол салбаш керек да. Ал эми унааны айдап бараткан адам эч качан мен өзүм жаныма кол салдым деп ойлойт да. Кандай ылдамдуулук менен айдаса дагы, бирок ал ойлойт мен ошол тезирээк өтүп кетейин, эртерээк жетип барайын жана башка деп. Бирок ошол улам жол эрежесин бузгандыктан кийин кайсы бир кырсыкка чалдыгып калган болсо, кандай натыйжага келишин өздөрү билбей калат. Ал өзүнүн жанын кыйышы мүмкүн биринчи, экинчи карасак, аятты карасак, Алла Таала айтат: "Не биз Бани Исраилга ушул нерсени осуят кылдык. Ким бир адамды укуксуз эле, акылсыз эле өлтүрүп койгон болсо, же жер бетинде бузукулук кылып өлтүрүп койгон болсо, ушул аятка биз өзүбүздү киргизсек болот да. Бузукулук деп жол эрежесин бузуп туруп, бирөөнү сүзүп кагып өлтүрсөңүз, не дейт Алла Таала жазасы? Факааннама катара нас жамиа, кудум эле ал адамдардын баарын өлтүргөнгө барабар дейт. Бир адамды өлтүрдү, ошонун артынанчы, бирок барлык адамды өлтүргөнүн ал ошондой, кудум эле ошо сыяктуу дейт. Ошондойчу айтканда чыкканда ошонун жазасын да кылышы мүмкүн ал. Оман ахияха, ал эми тескерисинче ким ошо бир адам тирүү калтырган болсо, же бир адамды куткарып калган болсо, факааннама ахия нас жамиа, бардык адамдарды тирүү калтырганга барабар, бардык жер бетинде жетимдеп адам болсо, ошонун баарын куткарганга барабар да. Мисалы сиздин жаныңызда башка бирөө укмушта учуп бардат да. Анан кээде ушундай болот го. Баягы айдоочулардын өз арасында ар кандай бир терминдер бар, өзүңүздөр билесиздер, мисалы жанагындай эгер сизге жол берип койгон болсо, эмени аварийганы жандырып коесуз, бир-эки жол, бир жол жандырса ал рахмат деп сөз. 2-3 жол жандырса анда өтө чоң рахмат деп ыраазычылык билдиресиз, туурабы? Ошо сыяктуу нерселер бар. Мисалы кээде жанагындай пешеходдун алдында токтоп турасыз дагы, алдыңызда дагы жаныңызда бир машина келаткан, сиз токтодуңуз, ал байкабай калды да. Пешеход келаткан ага көрүнбөй калышы мүмкүн, мисалычы. Сиз колуңузду чыгарып коюңуз терезеден, биякта пешеход келдат деп сигнал берип койдуңуз да. Ал адам токтоп калды дагы, ошол сиз кудум эле баягы пешеходдон өтүп бараткан адамды сактап калганыңызга барабар да. Бардык адам сактаган сыяктуу болот да. Жегеде ушундай болуп калат, көзү азиз же муктаж адамдар, же жанагындай жаш баласы менен өтүп бараткан аял болушу мүмкүн да, боюнда аял болушу мүмкүн. Жол эрежесин билбегендиктен жанагындай, мисалы пешеходдон эки жакты карабай өтүп кетиши мүмкүн да. Болот да андай да. Ошол учурда сиз алдын ала барып аны же жүгүрүп тезирээк өткөрүйдүңүз, же болбосо жардам берип жанагындай башка машиналарды токтотуп аны өткөрүүгө жардам бердиңиз да. Бул дагы жакшылык. Баарыбыз эле шашып атабыз да. Жумушка шашабыз, ар жакка шашабыз, бер жакка шашабыз. Бирок ошо шашып аткан учурда билип коюш керек, биздин өмүрүбүз барго, өмүрүбүз биздин өзүбүздүн колубузда болуп жатат да. Кылдын учундай сыяктуу эле кайсы жерден болсун ойлогон, күтпөгөн жерден айрылып калышы мүмкүн. Мына кече жакында эле 1 ай, 2 айдын ичинде эле Россияда жол кырсыгында каза болгон адамдар. Жалаң жаштар карап көрсөң, туурабы? Жаш кыз, жаш жигиттер да. Иштейбиз, үй-бүлөбүздү багабыз, тиричилик кылабыз, үй-бүлө курабыз деген ниетте кеткен ошо Россияга. Эми алар деле жол кырсыгын, жанагы кырсыгына чалдыганы ойлогон да эмес. Ошол кырсыктан каза болом деп ойлогондо оюнда келген эмес да. Бирок ушундай болуп калды, жанагы бир маршрутканын ичинде 14 адам каза болду. Баарыбыз көрдүк, туурабы муну? Ошо көргөндөн кийин бир аз жанагындай айдоочулардын кичине скорость азая түштү да. Бир-эки күн өткөндөн кийин кайра эле баягы таза кепине келип калабыз дагы, эптеп шашып барайын дейт. Мени сиз жарым саат кечигип бардыңыз ошо жумушка. Же болсо жанагы кайсы бир жерге шашылып аткан жакка жарым саат кечигип бардыңыз да. Бирок ошо жарым саат сиздин өмүрүңүз башка бирөөнүн өмүрүнө сакташына себепкер болуп калды. Анда ойлош керек да. Сиз ачууланып атасыз, мен кечиктим. Ачууланып атасыз, эртерээк келсе болот эле. Ошончолук шашсаңыз, кээде ушундай болуп калат, жанагындай мисалы, инспектор сизди токтотуп койгон болсо, байке мен намазды шашып мени кое бериңиз дейсиз да.
Өзі ережені бұздыңыз, қызылға өтіп кеттіңіз мысалы, пешеходқа жол берген жоқсыз мысалы, же телефонмен сөйлесіп бартасыз, мұның барлығын бұзу да штрафын білеміз туралы. Мысалы ошол қызылға өтіп кеткен болсо, унада жанагындай уюлдук телефонмен сөйлешкен болсо, же болбосо пешеходко жол бербей өтүп кетсе, мунун баары 3000 сомдук штраф билесиздер, Жада калса жанагындай лишение прав деп коет, ошол адамдын күбөлүгүн дагы айдоочунун алып коюшу мүмкүн да. Неге үчүн анан 15 күн ичинде төлөсөңүз 70% скидка деп айтылат, же 50%. Муну билебиз. Бирок айтабыз, биз намазга шашабыз дейбиз да. Намазга шашылсаңыз эртерээк чыгыңыз да. Болот да турабы? 10 мүнөт, 5 мүнөт эртерээк чыгыңыз. Үйдөн эртерээк туруңуз мисалы. Багымат намаз болсо дагы эртерээк туруп, эртерээк даярданып, алдына чыгыңыз, аракет кылсаңыз, болот да ошондо. Же болбойбу? Анан биз баягы адамга башка түшкөн учурда эле шашылып биз намазды такап калабыз да. Башка учур такабайбыз анычы. Ошого урматтуу туугандар, бул жол эрежелери баарыбызга тең бир эреже бул. Бир эле адамга эмес, бир эле адамга эмес. Баарыбызга тең бирдей эреже да. Муну мисал келтирейин, мисалы жанагындай бар да, өкүм бар биринчи, экинчи ошо өкүмдүн себеби бар да. Өкүм жана себеби бар да. Bir sebep geldi, şu sebeptin артынан өкүм да уруксат берилди. Мисалы, орозодо бизе Алла Таала бизге орозодо ооз ачпай кармайбыз, толук бирок сапарга чыксак, мисалы. Бизне Алла Таала бизге ооз ачканга уруксат берген да. Бизге динибизде сапарга чыккан себептен же ооруп калса, ал ошол айяман мадуда да башка күнү ошону кармап берсин деп Алла Таала аятта айтат да, башка күндөрү. Канча күн калтырды, ошо башка күнү кармап берсин. Эми караңыз, кайсыл бир адам мисалы, эми ал жерде негизи ошол ооз ачканга уруксат берүү бул өкүм болсо, анын себеби сапар же оору да. Сапар же оору. Эми бир адам эмне кылды? Мисалы, ал сапарга чыкты, сапарга чыкканда эми машакат сөз болот да. Бирок азыркы күндө мисалы унаа менен жүрөт, поезд менен жүрөт, самолет менен жүрөт, машакат болбошу да мүмкүн да. Бирок сапарга чыкты баары бир. Ошо сапарга чыккан себептен ал баары деле ооз ачканга уруксат берилет да. Жеңилдик болсо деле да. Өкүм кетпейт ал жерденчи. Ошол себеби бар, себеби баргандан кийин демек өкүм дагы сөз келе берет да. Түшүнүңүздөр, ушул сыяктуу эле мисалы биз эмне ошол кызыл жанган учурда машинабыз келип токтош керек сөзсүз түрдө. Стоп линия турат го. Ошол жактан келип токтош керек да. Анын хикматы данышмандуулугу. Ошо ДТП жана авариядан сактаныш керек, туурабы? Жол кырсыгынан сактаныш үчүн да. Сиз ошол кызыл жандыбы токтошуңуз керек да. Токтошуңуз керек деген бул өкүм да. Анын себеби эмне? Ошол жанакы кызыл болуп жанып турган да. Эми караңыз, мисалы сиз бир жерге айдап келдиңиз дагы, карасаңыз түнү мисалы, же эртең менен эрте турдуңуз, машина жок такырчы. Келдиңиз, ошол кыздын алдына токтобостон өтүп кеттиңиз, сиз зулум кылган болосуз да. Анткени ал жерде сиз ДТП болобу, болбойбу сактанып токтонуш керек эле да. Бул менин сөзүм эмес, бул муфтилердин сөзү да. Муфтилердин сөзү, жанакы мисалы жол кырсыгынан каза болгон адам шейит болобу, болбойбу деген суроо берилгенде, ошол жерден да берет да. Эгер жол кыймылынын эрежелерин бузган болсо, ал шейит болбойт, ал урматтуугандар. Ал зулумдун себебинен каза болгон адам болот да. Эгер аны бирок кагып кетти, уруп кетти, жана башка болду, ошонун артынан ал мүрт кеткен болсо, анда албетте ал шейиттин өкүмүндө болот да. Шейиттин өкүмүнө деп биз ниет кылабыз, үмүт кылабыз да. Эми караңыз, урматтуугандар, демек ал эрежелер ким үчүн негизи айтылган? Менден башкалар үчүн деген эмес да. Баарыбыз үчүн туурабы? Өзгөчө ошол жанакы жол эрежесинде жол айдап аткан учурда бизде бирибиздин ортосунда мамиле да. Мисалы азыр карасак, жолдо мисалы статистика боюнча карап көрсөк деле, негизи жылда бир 50 000 машина көп өткөн да. Биздин тургундарыбыз. Мисалы карасак, 2013-жылдары карасак, биздин эмеге сандары, машиналар саны Бишкекте 260 000 тегерегинде болсо, адашпасам, 2014-жылы 312 000 болот экен да. Мешканда бир 50 000 бул жолу көп өткөн. Эми андан бери бери азыркы көчө иштебиз да. Бишкектин өзүндө эле бир 5,5 миллионго жакын машина болсо мүмкүн. Бирок Бишкектин өзүнүн мисалы жолдору 100 000 машинага эле ылайыкталган да. Демек 5 эсе көп турабы? Ошон себептен пробка дагы болот, жана башка дагы ДТП дагы болот. Эми ошончалык көп машина болсо дагы, бирок өзү айдоочулар өзү адеп аклагын сактаган болсо, эрежелерди сактаган болсо,
Анча-мынча жерлерде мисалы кыпчыл басынан бир аз болсо сабыр болуп күтүп өтө берген болсо, анда ошол кыймылсыз жол ДТП'лар аз болот урматтуу тургундар. Жол кырсыктары аз болот да. Бул өзүнө себепкерибиз буга. Эми караңыз, биринчи себеп ошол жол кырсыгынан сактануу үчүн эмне кылышыбыз керек? Мында жол бар, да, статистика айттык, мисалы, жылда эсептеп көрсөк, мисалы, адам баласы негизи кайсыл бир оорудан каза болгондон дагы көбүрөөк аалам боюнча, дүйнө жүзү боюнча, ошо жол кырсыгынан каза болгондордун саны бардык оорулардан каза болгондон көбүрөөк экен да. Мисалы, коронавирус болду, канча адамдар жаны кыйды, ага биз аябай дуу болуп үйдөн чыкпай койдук эле, коркупчу. А бирок жол кырсыгынан каза болгондордун саны андан бириче эсе көбүрөөк да. А биз чыкпай коюп үйдө жатып алып жөө жүргөн жокпуз да, баары бир айдап атабыз машинаны турабы? Зарылчылык ал нерсе. Бирок ошонун эрежесин баары сакташыбыз керек экен да. Ар бирибиз үчүн важип деген дегенде. Важип аткарыш өз милдет деген турматтуугандар. Бул нерсе көңүл бурушубуз керек да. Эми сакташ үчүн ошол жол кырсыкка жолукпаш үчүн эмне кылыш керек? Биринчи караңыздар, Али радиаллаху хадисинде Али радиаллаху халифа болуп турган учурда бир атты алынамда жетелеп келип, анан Али радиаллаху жанагы үзөңдүн үстүнө эмесин бутун коюп туруп, минип атканда бисмилла деп туруп, онун үстүнө минип туруп, анан Субханаллази саххара лана хаза ва ма кунна лаху мукринин ва инна иля раббина ламунқалибун деген аят бул. Куранда аятты. Ушул дуаны окуйт. Анын дуасы ушул. Ким биринчи жолу окуткан болсо, урматтуугандар, бул дуаны угана жүрөбүз баарыбыз элечи. Азыр мисалы жума баяндан кийин бар дүкөнгө барыңыз, эгер жаттай элек болсоңуз, жаттап алыңыз. Кичинекей дуа, атайын жанагына кичинекей визитке окшош, кичинекей карточкада жазылгандагы ошол рульга жабыштырып коюңуз да, сигнал үстүнө. Жаттаган болсоңуз, бекем амал кылып жүрүңүз. Жаттай элексизби, жабыштырып коюңуз. Унак отурдуңуз болду. От алдырсаң, алдын айтыңыз жата калсачы. Кээде ушундай коет, адам баласы от алдырып эле дароо келип кагылат да. Сиз өзүңүз бирөөнү какпайм десеңиз дагы, абайрак түшпөйм десеңиз да башка бирөө келип сизди сүзүшү мүмкүн, туурабы? Ушундай коет да кээде. Ошого унак отурдуңуз болду. Биринчи сразу айттым, дароо айттыңыз, эмне кылдыңыз? Бисмилла деп эшикти ачтыңыз, отурдуңуз дагы. Субханаллази саххара лана хаза ва ма кунна лаху мукринин ва инна иля раббина ламунқалибун. Дуанын мааниси ушул унааны бизге баш ийдирген затка, Алла Таалага бардык мактоолор болсун. Ал бардык айыптардан таза. Ва ма кунна лаху мукринин, биз буга жакын албайт элек. Алла Таала бизди баш ийдирип койду. Ал мейли темир унаа болсун, мейли жанагында жаныбар ат болсун, төө болсун, кайсыл болсун, унаа да ат адамдын канаты туурабы муктаждыгын бүтүрөт. Дуаны окудуңуз болду. Али радиаллахунун уадасы бар. Ким ушул дуаны окуп туруп, эгер бир жол кырсыгына эми азыр бул мейли унаа менен аттын үстүнө эле жыгылгандар бар да, туурабы? Төөнүн үстүнө жыгылгандар бар. Азыркы күндө темир аттын ичканда ошо унаанын үстүнө дагы минип алып, ошонун сенен жыгылганы бар, кырсыкка учураганы бар да. Анда кыямат күнү мага келип мени жакаласын, сен айткан дуа жалган экен деп дейт. Мына чыкканда ошончолук ишенич менен айткан, ким ушул дуаны окуса, ал кырсыкка чалдыкпайт деген сөз да. Эч качан кырсыкка түшпөйт. Кырсыкка түшүн каалабайсызбы? Мени жеңил кырсык болсо деле мейли, бампери мисалы жанагындай чийилип кетти, же жанагындай мурuyup калды, кузов жана башка фараңыз кетти, эми бер жагы эле $500 кетти да. Эч ким аны каалабайт да. Ошол мындай чыкканда, ошо унага отурган учурда 2-3 секунд аясаңыз, анда ошол чөнтөгүңүздү ойлоп коюңуз биринчи иретчи. Менин чөнтөгүмө зыян. Андан ашып кетсе, бирөөнүн жанына зыян да. Менин өзүм жаныма зыян деп. Акыр барып өлүмгө алып келиши мүмкүн деп. Анан 2-3 секунд отуруп, же 1 мүнөт кетсе, сиз жаттагычакты 5 мүнөт кетиңиз мейли, эч нерсе эмес. Жаттап коюңуз ошо дуаны. Ал дуа ким үчүн? Алланын сөзү аятта, Кур'ан аяттагы сөзү. Алла Таала өзү кепилдик алат аны.